Oyunlarında da қола медаль жеңген Разак Бейшекеев. Мына ошону белгилеп коелу. Өткөн жылы жаңылбасам жаракатына байланыштуу турнирге катышпай, натыйжада Амантур Исмаилов финалда Эрмек Каныбек уулун утуп чемпион болгон эле. Эми Разак Бейшекеев мына чоңдор арасында Кыргызстандын чемпионатын утууга аракетин жасайт. Ага каршы Байман Каримов тоскоолдук жаратып көрөт. Эки балбан тең ийгиликтүү жүрүшүн улантып келди. Разак Бейшекеев ишенимдүү ири эсепте утуп финалга чыкса, Байман Каримов бардык беттештердин мөөнөтүнө мурда жыйынтыктаган жок. Ошол эле чейрек финалдык бөлүктө оор беттеш өткөрдү. Бирок ошентсе дагы Байман Каримов мына ошол күрөштөрдө күчүн дал ушул финалга сактап жаткандай таасир калтырган. Көрөрмандар дагы, биз дагы бир көзгө толумдуу күрөштү күтүүбүз. Айбек Кенжешев ал тамак жасаганды жактырбайт. Бирок жеке ресторанын ачуу анын кыялы. Айбек Мой О тиркемесинин которуу жөнөттү. Эми ал тамак жасабай койсо болот. Айбек жеке ресторанын ачалат. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. 1 мүнөт артта калды. Азырынча эки тарап бири-бирин түртүп, бири-бирине жакшы бир позицияны бербөөнүн аракетинде. Кимге пас берилет? Азыр байкайбыз. 1,5 мүнөткө чукулдап калды. Жана бир упай Разак Бейшекеевке. Жана Байман Каримов азыр коргонууга аргасыз. Болгон күч аракети менен болгон салмагын азыр жерге таштап атаандашына көтөрүп кетүүгө тоскоолдук жаратат. Разак Бейшекеев аз жерден кой берип кое жаздады, бирок мына ушул жерден мыкты кармады жана көтөрө алабы. Үзүлбөй жатат азырынча атаандашы жерден. Жана Разак акыры көздөгөн максатына жетти, бирок андан ары каршы чалды. Атаандашын өткөрүп дагы жиберди. Эки упай Разак Бейшекеевке биринчи кымас үчүн 4 упай берген. Андан ары атаандашынын артында өткөндүгү үчүн 1 упай Разак Бейшекеевдин насаатчысы демек. Азыр нааразы. Челлендж эталонун көрөт. Ушул жерде бутунан кармаган экен, байкасаңыздар. Бутунан кармап жиберген экен Байман Каримов. Ушул жерден байкасаңыздар болот. Мына бутунан кармап жүрөт. Эми атайлап кармабаса керек, бирок ошентсе дагы менимче бул жерде сөзсүз түрдө Разак Бейшекеевдин насаатчысы челленджди туура эле ыргытты окшойт. Азыр мына кайталоону көрдүк. Биз дагы өз оюбузду айттык эми. Челлендж ковера. Первое действие. Бросок со стойки в опасное положение. С проворотом через опасное положение. Борцом красное трико. 4 балла борцу красное трико. Затем нарушение правил. Пол с ногой борца в синем трико. Предупреждение борцу в синем трико. 2 балла борцу в красном трико. Борьба начинается с позиции партнера. Демек эреже бузуу, эскертүү, ошол учурда 2 упай Разак Бейшекеевке 7-0 жана партерден беттеш уланат. Мына сагат 7-0 азыр Разак Бейшекеевке жеңишке жетиш үчүн бир гана упай жетиштүү болот. Стоп. 4-15. Башында партер деген, бирок андан кийин азыр
тура абалында беттеш уланды. Азыр көрөлү. Партер о. Партер экендиген калыс көрсөтүүдө 7-0, урматтуу көрөрмандар. Кайрадан Разак ошондой эле кармады жана 2 упай бар, 9-0 бүттү. Бул грек-рим күрөшү ортодо айырма 9 упай болгондон кийин эми беттешти токтотсо болот. Разак Бейшекеев Кыргыз Республикасынын чемпиону. Бул жерде эскертүү, акыркы аракетте упай жок деген ойду айтты окшойт Байман Каримовдун насаатчысы. Жана кайталоодан көрөлү, ошол жерден Разак Бейшекеев атаандашын көтөрдү жана эми чындап оор абал көрөлү эми калыстардын чечими кандай болот. Бул жерде Каримов нартка. 4 балла борцу, красный трико. Челлендж выигран. Азыр 2 упай эмес, жада калса 4 упай бар экендигин көрсөттү. Кандай болгон күндө да Разак Бейшекеев жеңишке жетти. Куттуктайбыз.